Камсүт порошогунун адамдарга берип аткан таасири туурасында отзывдарды окугуңуз келеби? Анда ушул видеону акырына чейин угуңуз. Өзү деле 10 мүнөттөн ашпайт туугандар. Анан мен башында айтып кетерим, Америкада кандайдыр бир компания ачып, ошол компаниянын чегинде продукция чыгарып, продукцияны өздөрүнүн маркеттерине коюш, же болбосо башка өлкөлөргө жөнөтүш өтө кыйын маселе. Ошого карабастан биз аракет жасап, 2 жылдан бери ушул камсүт порошогун, камсүт витамин порошогун чыгарып, Кыргызстанга жөнөтөм. Ошол эле мезгилде Американын өзүнүн маркеттерине коем. Деги эле ушул дүйнө жүзүнүн ар кайсы өлкөлөрүнө жибергенге укук алам деп аракет жасап, акырында ошол 1 ай мурун уже Кыргызстанга жөнөтүп баштадык туугандар. Кабарыңыздар болсо керек, ичип атышат азыркы мезгилде. Ошол камсүт порошогунун отзывдары бир ичип баштагандан кийин 15 күндөн кийин эле башталган. Азыркы мезгилде аябай көбөйдү. Ошолордун ичинен 5-6 чогултуп, ушул видеого коюп койдум. Асты менен ошолорду уксаңыздар, андан кийин сөзүбүздү улап, дагы бир башка жаңылыктарды силерге айтып берейин. Америкадан Кыргызстанга, Кыргызстандын Бишкек борборунан Санкт-Петербургга келдим. Кудай кааласа 3-өн алдым. Эртеңден баштап ичем. Бүгүн 8-август. Кудай кааласа 9-унан баштап ичип, результаттарымды бөлүштүрүп турам. Мен бүгүн өзүмдүн результатым менен бөлүшөйүн деп чечтим. Март айында боорума киста өтүмөн тааш алдыртып, аябай организм слабый болуп, иммунитетим түшүп, аябай слабый болуп калган. Кан сүт ичип атканыма, порошогун алдыртып ичип атканыма 1 айга жакындап калды. Азыр мына күнүгө ушинтип көлдүн жээгине базам. Кадимкидей өзүмдү алдуу күчтүү сезип калдым. Буга чейин деле 2 жылдан бери кам сүттү өзүм жасап ичип жүргөм үйдөн. Буудай алып, кам сүт жасап ичип көптөгөн ооруларыман арылгам. Анын баарын Камчыбек агага мурун голосовой кылып, результаттарымды айтып жибергем. Циститим бар эле, циститтен арылдым. Буттарым ооручу эле, артроз, артрит, алардан арылдым. Көп ооруларыман кам сүт жасап жүрүп эле өзүм жакшы болгом. Анан быйыл мына кам сүт порошогун алдыртып, Кудайга шүгүр, азыр өзүмдү аябай жакшы сезип калдым. Иммунитетим кадимкидей көтөрүлүп, кадимкидей ал күчкө толуп, күнүгө монтип көлдүн жээгинде 2 сааттан басып жүрөм. Камчыбек ыраазчылык ушинтип Кыргыз элин ойлоп, бизге тетиги Америкадан кам сүт порошогун жиберип атканына. Анан порошогуңуз чыккандан бери мына биринчисин ичип, азыр 2-чи айга ичип атабыз. Кудай буйрса жакшы. Мен өзүмдү жеңил сезип калдым. Энергиялуу болуп калдым. Мен жашым 56-да. Баягы мурунку ооруларым дагы азайып атат деп айтсам болот да. Мисалы үчүн ашказаным ооручу эле. Ашказанды дарылап жүргөм, бирок 2,5 жыл сиздин ак сүттү ичип, бирок ашказандагы мындай заодно дарылап жүрдүм. Кудайга шүгүр. Өткөндө барып шланг жутсам жакшы. Ашказан ичи таза экен. Жарлалардын баары айыгыптыр, Кудайыма шүгүр. Анан эми ошо кам сүт порошогун ичкенден бери өзүмдү жеңил сезип калдым. Мурун колдорум чымырап турчу эле. Азыр ал жоголду, бирок ошо мен ак сүт ичип аткан эле жоголгон да бул. Белдерим ооручу эле, белимде оорубай калды. Тизелерим каршылдап турчу эле, ал да жоголду, мен өзүм байкабай калдым. Чачым түшчү аябай. Чачым болсо түшпөй калды. Элге ишендире албайм да. Көп кишиге айттым, бирок элге ишендире алган жокмун. Мейли мен өзүм ишенем, өзүм күйөөм ишенет. Ага, сизге 1000 мертебе ыраазычылык. Мен порошокту ичкениме 1 ай болду. Баары сонун, результаттардын баары жакшы. Сиз айткандай күнүгө басып, дем алуу көнүгүүсүн жасап, сонун тыянакка келдим десем болот. Менде оорулардын көп эле бар болчу. Бронхит,
варикоз, геморрой, анан остеартроз. Азыр Кудайга шүгүр ошолордон акырын-акырындан арылып баратам. Баскан турган баары сонун, шайдоот болуп күч кубат, энергия берет экен. Өзүмдүн урук туугандарым дагы ичип атышат. Баары жакшы. 16 июлда будайдын порошогун алып ичип, мына бүгүн бир айлыкты түгөттүм. Мен кече 2-3 күн болуп калды. Экинчисini алдырдым. Энди эртеңден баштап иче баштаймын. Аллага шүгүр, мен ичип көп жакшы результаттарга жеттим. Мына камсүт порошогун ичкениме 2 ай болуп калды. Азыр мендеги жыйынтыктар, натыйжаларды айтып кете турган болсом, бөйрөгүм бир аз ооручу, бөйрөгүмдүн ооруганы жок такыр, бир аз ичим катчу, ал жок болду. Өзүмдү жумушта иштеп аткан убакта, же болбосо басып жүргөн убакта өзүмдү на какой-то доля секунд өзүмдү жоготуп койчумун. Азыр ошол оорулар жок. Башым ооручу, постоянно 2 күндө бир эле башым ооруй берчү. Башымдын ооруганы жоголду. Мурда эл менен көпчүлүк болгондой көпчүлүктү жактырчу эмесмин. Азыр тескерисинче. Эми дагы айта турган болсом, эртең менен эрте туруп, порошокту ичкенден кийин сөзсүз 8.000, 10.000 шаг басамын. Анан дагы эң негизгисин унутуп калыптырмын. Бутум ооруйт эле. Бутум ооруп, сөөктөрүм ооруп, остеохондроз, артропороз, ушунун баары менде болчу. Азыр Кудайга шүгүр, ушулардын баары жоголду. 80%, 90% жоголду десем болот. Уктуңуздар да, бул бир ай ичкен адамдардын отзывдары. Мындай отзывдар барган сайын көбөйүп атат, туугандар. Анан мен порошок туурасында 2 сөз менен дагы токтолуп кетейин. Порошок бул витаминдердин, минералдардын, ферменттердин топтому. Ошол эле мезгилде хлорофилл, дагы башка биз билбеген аябай көп заттар бар. Булар эмне кылат организмде? Булар организмди тазалайт. Ар бир клеткага чейин кирип, кан тамырларды кеңейтет. Ошол эле мезгилде иммунитетти көтөрөт. Анан иммунитет өзүнүн кезегинде бардык оор сыркоолордун бардыгын тең сиздердин денеңиздерден кубалап чыгат. Көп адамдар ойлойт, дары катарында ойлойт да. Ушундай суроолорду беришет. Боюнда бар аялдарга ичсек болобу? Же болбосо мындай ооруга ичсек болобу деген суроолор аябай көп болот да. Болот туугандар, бардык ооруларга болот. Иче берсеңиздер эч кандай бир зыяны жок. Бул жөн эле тамак. Дагы бир жолу айтып кетейин, жөн эле тамак. Бул жанагындай бат сыяктуу химиялык состав эмес. Мисалы сиздер ичип аткан тиги Кореянын же Кытайдын баттары мисалы. Булар химиялык состав. Буларды ичкенден кийин 1 айдан кийин токтотуп, дагы бир 5-10 күн эс алып туруп анан кайрадан улантпасаңыз зыян болуп эсептелет. Ал эми бул тамак болгондугуна байланыштуу. Жылдап ичсеңиз, 1 күн токтотпой жылдап ичсеңиз эч нерсе болбойт. Ушул витаминдердин гана запасына толтурасыз организмиңизди. Анан менин дагы жаңылык деп айтып кетейин дегеним, туугандар, биздин компаниянын аты Денисак. Туугандар, анан ушул компаниянын чегинде азыркы мезгилде ушул жанагы давлениясы көптөргө карата чай чыгарылып атат. Ошол лабораторияларга берилип, анализдерден өткөрүлүп, даярдалып атат, туугандар. Бу дагы ушу 3-4 айдан кийин, возможно 6 айдан кийинби, бардык текшерүүлөр бүткөндөн кийин чыгып калышы мүмкүн, туугандар. Анда аябай жакшы болот да, бул давлениеңарды тез эле ордуна келтирип кое турган чай болуп эсептелинет. Кадимки ушул көк чайдай кылып эле кайнак сууга демдеп иче бересиздер. Бир жумада өзүңөрдүн кандай давлениеңиздер болсо дагы өзүнүн ордуна келип калат. Анан ушул эле компаниянын рамкасында чегинде дагы башка продукциялар иштелип атат. Кудай буюрса, аябай чоң компания болуп, ошол дүйнө жүзүнүн баардык булуң бурчтарына чейин ар кандай продукцияларды жөнөтөбүз деп аракет жасап атабыз, туугандар. Анан көңүлүңүздөргө туура келсе, топ келсе, ушул каналга подписка кылып койсоңуздар. Бул материалдык жактан кызыктар болгон үчүн эмес, туугандар. YouTube'дан Кыргызстандын жарандары
көрө турган болсо 50 тыйын да төлөп бербейт, билесиздер. Эч ким эч нерсе төлөп бербейт. Мен ушул убакка чейин 78 000 подписчигим бар. 1 тыйын алган эмесмин. Дагы деле ошол YouTube'дан бир нерсе күтпөйм. Бар болгону ушул адамдарга көбүрөөк жетсе деп аракет жасап атам. Ошондой туугандар лайк басып, подписка кылып туруңуздар.